Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleykum ve rahmetullahu ve berekatuhu. Hurmatlı uşul Cuma bayan körүүчүлөр. Allah Taala bardığınızlarga Cuma gününün berekesinden özünün жақшылықтарını esepsiz bergen bolsun. Allah Taala jer yüzündегі musulmanlarga ийгилик, жардам, sabır bergen bolsun. Oşul Cuma күндү Allah Taala kaalagандай өткөргөнгө Allah Taala бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берген болsun. Бүгүнкү Cuma баяныбыздын темасы ошол такыбачылык, Кудайдан коркуу, Кудайдан таануу деген темада. Бүгүнкү күнү ар бир мусулман, бүгүнкү күнү ар бир инсан ошол Кудайдан коркуу, Кудайды таануу, такыбачылык деген сыфатка муктаж болгон zamanda yaşap turabыз. Ар бир мусулманга, ар бир инсанга ушул сыфат өтө зарыл заманда жашап турабыз. Такыбачылык деп Кудайдан коркуу дегенди айтат. Кээ бир уламаларыбыз Кудайды жараткан затты таануу деп айтат. Ар кандай маанилери бар. Негизги мааниси Аллах Тааладан коркуу. Аллах Тааланын азабынан коркуп, Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткаруу. Аллах Тааланын азабынан коркуп, Аллах Тааланын кылба деген ушундай буйруктарын аткаруу, жараткан затты таануу, коркуу, сактануу деген мааниде. Бүгүнкү күнү кайсыл бир инсанда ошол такыбачылык, Кудайдан коркуу боло турган болсо, бул инсанга Аллах Таала өтө көп убадаларды убада кылган. Таква инсанын жашоосу берекелүү болот. Таква Кудайдан корккан инсан Аллага жакын болот. Таква инсандарга Аллах Таала бардык кыйынчылыктардан жолдорду жеңил кылып ачып берет. Таква инсандар булар Алланын алдында эң урматтуу, сыйлуу инсандар. Ошол себептен Аллах Таала бардыгыбызга Кудайдан коркуу сыфатыны, Кудайдан коркуу ушундай бир өтө Аллага жаккан сыфатты бардыгыбызга Аллах Таала ар бир эркек аялга, ар бирибизге берген болсун. Бул таква сөзү Кур'анда көп жерлерде Аллах Таала я юхаллазина аманаттакулла, ey имандуулар, Аллах Тааладан корккула, Алладан корккула деп 178 аятта 178 орунда Аллах Таала ошол таква, Кудайдан коркуу тууралуу өзү баян кылат. Кудайдан корккула деген аяттар бар 178 орунда. Бүгүнкү күнү инсан өзүнүн таквачылыгы менен Алланын алдында бенделерден айырмаланып турат. Инсандын Алланын алдында айырмасы жок, кимдин ким экендиги, бирок ким таква боло турган болсо, ал инсандын башкалардан айырмасы бар. Алла Таала Кур'анда Хашр сүрөсүндө имандууларга кайрылып айтат: "Я юхаллазина аманаттакулла вал таңдуру нафсум ма каддамат лигат ваттакулла инналлаха хабирун бима та'малун." Ey iman keltirgендер, Аллах Тааладан корккула. Ey iman keltirgендер, Аллах Тааланы чырайлуу таныгыла. Вал таңдуру нафсум ма каддамат лигат. Ар бир инсан эртеңги күнгө эмне даярдагандыгын карасын. Ваттакулла, Алладан дагы бир жолу корккула. Албетте Аллах Таала силердин кандай амал кылып турганыңардан кабардар. Аллах Таала имандууларга кайрылып айтып атат: "Ey имандуулар, имандуу дагы Аллах Тааладан коркпой жашоосун өткөрүп коюш коркунучу бар." Аяттын уландысында: "Ey имандуулар, Аллах Тааладан корккула." Ар бир инсан эртеңги күндөн максат кыямат күн. Эртеңги күнгө эмне даярдагандыгын карасын. Ар бир инсан өзү ойлонсун. Ар бир инсан эртеңги кыямат күнүгө кандай амал даярдады, кандай азык даярдады, канчалык амал кылды. Ар бир инсан өзүбүздү өзүбүз карайлы. Бүгүнкү күнү менин намазым, менин орозом, менин ата-эне менен болгон мамилем, менин аял менен болгон мамилем, кошуна менен болгон мамилем эртең Алланын алдында канчалык даражада мени жакшылыкка жеткирет, же болбосо канчалык даражада ушул амалдарым аркылуу мен Алланын жаманды, Алланын мындайча айтканда каарына калам, Алланын ачуусун келтирем деп ар бир инсан өзү эртеңги күнгө эмне даярдагандыгын карасын.
Эртеңги күнгө бардыгыбыз даярданайлы, жакшы амалдар менен даярданайлы, намаз окуп, бардык амали салих деп коет, жакшы амалдар менен ар бир инсан карайлы. Эртеңги күнгө кандай даярдык бар? Кокуз бүгүн өлүм келип кала турган болсо, өлүмгө канчалык деңгээлде мен даярмын? Кабырда кандай жашоом болот? Эртең кыяматта майданда мага кандай мамиле болот? Ошол себептүү бүгүнкү күнү ар бир инсан өзү эртеңги күнгө даярдансын. Кимде таква, Кудайдан коркуу боло турган болсо, бул инсан эртеңги күнгө даярданат. Таква, Кудайды таныган, Кудайдан корккон инсандар гана келечек үчүн амал кылат. Эртеңги өзүнүн жан берүүсү, кабыры, бейиши тозок үчүн инсан амал кылат, Кудайдан корккон инсандар гана. Аллах Таала дагы башка аятта айтат: "Я юхалладина аману тақулла хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй имандуулар, Аллах Тааладан коркуунун деңгээли канчалык боло турган болсо, Аллах Тааланы таануунун деңгээли канчалык боло турган болсо, ошондой деңгээлде Алладан корккула, ошондой деңгээлде Аллах Тааланы таныгыла. "Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Силер Аллах Таалага моюн сунбай, мусулман болбой туруп өлүп калбагыла. Бул аяттан уламаларыбыз айтат, имандуу дагы Аллах Тааланы тааныбай, коркпой коюшу мүмкүн. Имандуу дагы исламга моюн сунбай, имандуу дагы исламга моюн сунбай өлүп калыш коркунучу бар. Бүгүнкү күнү Аллах Тааладан канчалык коркушубуз керек? Иттақулла мастатаатум деп Аллах Тааладан колуңардан келишинче коркула. Аллах Тааладан коркойлу, Аллах Тааланы таныйлы, мусулман болуп жашайлы, исламдын бардык өкүмдөрүнү жашообузга алып жашайлы. Исламдын кылгыла деген өкүмдөрү бар, кылбагыла деген өкүмдөрү бар. Ошолордун бардыгыны, кылгыла деген өкүмдөрдүн бардыгыны кылайлы. Бизге жакса дагы, жакпаса дагы, биздин каалообузга туура келсе дагы, келбесе дагы, ислам буйрган, Кур'ан, хадис буйрган өкүмдөрдүн бардыгыны аткарайлы. Кээде бизге жакса дагы ислам кылбагыла деген, аткарбагыла деген, ичпегиле, жебегиле деген өкүмдөрдү таштайлы. Мына ошондо чыныгы мусулман болуп өлгөнгө Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет. Кудайдан коркуу, Кудайды тануу мусулман болуп өлгөнгө мүмкүнчүлүк берилет. Аллах Таала Бакара сүрөсүндө, ошол Бакара сүрөсүнүн башында Алиф лам мим заликал китабу ла райба фи. Бул китеп Кур'анда эч кандай күмөн, шек жок. Бул Алла тараптан түшүрүлгөн Алланын калам, Алланын сөзү, эч кандай шек күмөн, бенденин сөзү аралашып калган, башка бардык айыптардан таза китеп бул Кур'ан. Аллазина ю'минуна бил гайб ва юқимуна ас-салата ва мимма разакнахум юнфиқун. Худан лил муттақин. Бул Кур'ан таквалар үчүн туура жол. Кимде таква, Кудайдан коркуу боло турган болсо, бул Кур'ан ошолорго туура жол, бейишке алып баруучу, Алланын ыраазылыгына себеп болуучу бул Кур'ан китеби. Эми бул аяттын уландысында Аллах Таала таква инсандардын сыфаттарын баян кылган. Худаллил муттақин, бул Кудайдан корккондар үчүн, Кудайды таныгандар үчүн туура жол. Алладина, алар кимдер десе, Кудайдан корккондор, Аллах Тааланы таныгандар, Алладан корккондор кимдер десе, алладина ю'минуна бил гайб, булар гайбка ишенишет. Алланы көргөн жокпуз, бирок Аллага ишенишет, бейишке ишенишет, дозокко ишенишет, өлүмдөн кийинки жашоого ишенишет, кабырдын жыргал азабына ишенишет, тагдырга ишенишет. Гайб, көзгө көрүнбөгөн нерсеге ишенүү, бул адамдын, таква инсандын сыфаты. Хайвандын сыфаты көзгө көрүнгөнгө гана ишенет. Имандуу, таква инсан көзгө көрүнбөгөн нерселерге гана ишенебиз. Бүгүнкү күнү бейиште эч ким көргөн жок, пайгамбарыбыз көргөн, биз көргөн жокпуз, бирок биз ишенебиз, дозокко ишенебиз, кыяматка ишенебиз, бардык гайб ааламына, периштелерди көргөн жок, бирок ишенебиз. Ошол имандуудун, таква инсандын сыфаты. Экинчи сыфатыны ва юқимуна ас-салата деп намаздарыны тургузушат, намаздарыны тургузушат. Бүгүнкү күнү таква инсандардын экинчи белгилери
Аллах Тааланын акимус-сала, намаздарды окугула, тургузгула деген өкүмдөрү намазга бекем 5 вакыт намазды окушат. 5 вакыт намазды өздөрүнчө эле үйүндө эмес жамаат менен окуганга аракет кылат. Намазга өтө бекем, намаздын убакыттарына бекем, ушундай шашып турат. Намаздын убакыты келип калды, намазым өтүп кетпесин деп намазга өтө көңүл бурат. Намазды таштоо бул күнөөгө болгон эшик, Алланын ачуусуна болгон бир себеп. Намазды таштоо бул инсандын жашоосундагы талкалайт, жүрөктөргө кыжалатчылык алып келет. Намазды таштоо жашоодогу берекени кетирет. Намазды таштоо бул Алланын рахматынан алыс кылат. Намазды таштоо бул шайтанды кубантат, сүйүнтөт. Ошол себептүү таква инсандардын экинчи сыфаты намаздарына тургузушат. Намазга бекем болойлу, намазды таштабайлы, намазды өз убагында окуйлу, намазды кечиктирбейли, намаз менен болгон мамилени оңдойлу, Алла менен болгон мамиле оңолот. Алла менен болгон мамиле оңолсо, адамдар менен болгон мамилени Алла оңдойт. Бүгүнкү күнү адамдар менен болгон мамиле Алла оңдойт. Эгер Алла оңдобой турган болсо, адамдар разы кылыш кыйын, адамдын көңүлүн табыш кыйын, өтө адамдын разы болушу кыйын нерсе. Эгерде инсандын намазы оңолуп, Алла менен болгон мамиле оңоло турган болсо, Алла адамдар менен мамилени оңдойт. Бүгүнкү күнү биз Алланы разы кылгандын аракетинде болойлу. Аллах Таала биздин төгөрөгүбүздөгү адамдарды бизден разы кылат. Üçüncü sıfatı وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Biz mülk kılıp bergen, rızk kılıp bergen baylıktan nafaka kılışat, infak kılışat degeni. Egerde bay olup bir şeriattın nisap dep koyot, zekettin çegarasıga jete turgan bolso, zeketin beret. Жерден алган мөмө жемишиден үшүрүн берет, садакасын берет. Ошол берген Аллах Таала рызык кылып берген байлыгыдан ахиретини курат. Дүйнөдө адамдарга жардам берип, Аллах Таала бербеген нерсесини берип, Аллах Тааланын өкүмүн аткарып байлыктын үстүндө Алланы разы кылат. Алла менен болгон мамилесини оңдойт. Бүгүн Аллах Таала кээ бир инсандарга, мындайча айтканда, башка инсандарга берилбеген дүйнө берилет. Кээ бир инсандарга ошол дүйнөсү аркылуу ал инсан эгерде таква, Кудайдан корко турган болсо, ошол байлыгы менен ахиретини курат. Байлыгы менен зекетин берет. Бүгүнкү күндө байлар зекеттерини, бардык байлар зекеттерини бергенде балким кембагал калбайт эле, ооруган, кыйналган, турмуштан кыйналган калбайт эле, эгерде байлар зекетини бере турган болгондо. Бүгүнкү күндө жерден чыккан ар бир нерседен ушунун өзүнүн үшүрү бар. 10дон бирин, 20дан бирин бериш керек. Ошону дагы кембагалга, муктаждарга бергенибизде Аллах Таала балким жердин берекесин ачып коет эле. Бүгүнкү күнү ошол берген байлыктан нафака, садакасыны, үшүрүнү, зекетини берет. Мына ошол дагы таква инсандардын сыфаты. Өзүнүн байлыгы менен мечит курат, өзүнүн байлыгы менен медресе курат, өзүнүн байлыгы менен жол салат, өзүнүн байлыгы менен ооругандарга жардам берет, өзүнүн байлыгы менен жетимдин башын сылап, жетимдин муктаждыгын, кажетини бүтүрөт. Мына ошол таква инсандардын үчүнчү сыфаты. Таква эмес инсанга Аллах Таала байлык берет. Аллах Таала байлыкты жакшы көргөн инсанга дагы, жаман көргөн инсанга дагы байлыкты бере берет. Себеби байлыктын Алланын алдында чымындын канатынчалык дагы кадыр баркы жок. Ошол себепти бүгүнкү күнү канчалаган Алланы жок дегендер, Алланы тааныбагандар, Алланын өкүмүнү сындыргандарга дагы Аллах Таала ушундай байлык берген. Бирок иман маселесиге келгенде, ислам маселесиге келгенде Аллах Таала иманды, исламды жакшы көргөн бендесиге гана берет. Хасан Басри рахматулла алейхтен суралынган экен, Аллах Таала бир инсанды жакшы көрсө, ошол жакшы көргөндүгүнүн белгилери барбы дегенде, белгилери бар. Аллах Таала кимди жакшы амал менен алектендирип койгон болсо, намаз менен, орозо менен, зекет менен, хаж менен, даават менен, зикир менен, Кур'ан менен, ата-энеге жакшылык кылуу менен, кошунага жакшылык кылуу менен, күйөөгө итаат кылуу менен, аялга жакшы мамиле кылуу менен алектендирип
белгилендирип койгон болсо, бул Алланын жакшы көргөндүгүнүн белгиси деп. Ошого Аллах Таала бардыгыбызды гайып ааламга ишенүүчүлөрдү, намазыбызды толук окуй тургандардан, Алла берген рызыктан элге, ошол акылуулар кимдер ошолорго берүүчүлөрдөн кылсын. Кийинги таква инсандардын сыфаты валладина юминуна бима унзила илейк. Сага түшүрүлгөн Кур'анга ыйман келтирет. Аллах Таала пайгамбарыбызга Кур'ан түшүргөн. 23 жылдын аралыгында заманы менен ахвалга жараша ошол жер асманынан пайгамбарыбызга Аллах Таала Кур'анды түшүрүп турган. Мына ошол Кур'анга ыйман келтирүү дагы таква инсандардын белгиси. Кур'анга ыйман келтирүү дегенде Кур'анга амал кылуу, Кур'анды окуу, Кур'анды жаттоо, Кур'андын ичиндеги өкүмдөргө моюн сунуу, Кур'андын кыл деген өкүмдөрүн аткаруу, Кур'андын тыйган өкүмдөрүдөн тыйылуу, өткөн пайгамбарлардын тарыхынан үлгү алуу, кайсыл коом эмне себептен бактылуу болду, кайсыл коом эмне себептен бактысыз болду. Аллах Тааланын таухид жалгыздыгы, Алла кандай жалгыз зат, затында, сыфатында, кудретинде Алла жалгыз зат деп Кур'анды эң акыркы китеп, Алланын сөзү, пайгамбарыбызга түшүрүлгөн, вахий аркылуу келген, Жабраил алейхиссалам алып келген Кур'ан кыяматка чейин өкүм сүрө турган мыйзам. Кур'анды ыйман келтиришибиз керек. Кур'анды жөн эле бир өлгөн жерлерде окуп коюу бул бүгүнкү күнү туура эмес түшүнүк. Туура өлгөндөргө окуй турган болсок, анын сообу сөзсүз тиет, сөзсүз пайда алат, маселе жок. Бирок негизи Кур'ан бул тирүүлөр үчүн түшкөн. Акимус сала, Кур'андагы өкүм, намаздарыңарды тургузгула, ва атуз зака, зекет бергиле, ва бил валидайни ихсана, ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла деп бардык өкүмдөр тирүүлөргө. Бүгүнкү күнү Кур'анды Аллах Таала бардыгыбызга окуп, түшүнүп, жаттап, Кур'анды башка бирөөлөргө жеткирүүгө Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген болсун. Бүгүнкү күнү Кур'ан менен болгон мамиленин оңолуусу, бул Алла менен болгон мамиленин оңолуусу. Кур'ан менен болгон мамиленин оңолуусу инсандын жашоосу оңолгондун белгиси. Имам Ахмад бин Хамбал ушундай сөз айткан: сен балаңа Кур'ан үйрөт, Кур'ан балаңа бардык нерсени үйрөтөт деп. Бүгүнкү күнү Кур'анда ата-энеге кандай мамиле кылыш керек Кур'анда жазылган. Соода сатык дейсизби, кандай кийиниш керек дейсизби, кандай ибадат кылыш керек, бардыгы Кур'анда жазылган. Ошол себептен бүгүнкү күнү балдарга Кур'анды үйрөтүп кое турган болсок, Кур'ан балабызга бардык нерсени үйрөтөт. Сиз үйрөтө албаган нерселерди Кур'ан үйрөтөт. Жашоонун максатыны Кур'ан үйрөтөт. Кандай ахиретти курат, кандай Алланы разы кылат, кандай пайгамбарга эргешет, кандай жашоону өткөрөт, кайсыл жашоодон Алла наразы, кайсыл жашоодон Алла разы, бардыгын Кур'ан үйрөтөт. Эгерде Кур'ан үйрөтө турган болсо, Кур'андын үйрөнүүсүгө инсан амал кыла турган болсо, ал инсанга хаяту тойиба, чырайлуу жашоо берилет. Дүйнөдө инсан Кур'ан менен жашаган инсанга Аллах Таала эң биринчи чырайлуу жашоо берет. Жүрөктөргө тынчтык берет, жашоо берекелүү болот. Алла разы болот. Алла разы болгондон кийин инсандын дүйнөсү дагы, ахирети дагы оңолот. Ошол себептүү Кур'анга ыйман келтирүү. Вама унзила мин qablika, жана сенден алдын келген пайгамбарларга дагы ишенет, пайгамбарларга түшкөн китептерге дагы ишенет. Бир дагы үммөт жок, бир дагы пайгамбардын үммөтү жок, бардык пайгамбарларга ишенген. Аллах Таала бизди ушундай бир үммөт кылды, бардык пайгамбар алейхиссаламдарга ишенебиз. Адам алейхиссаламдан тартып биздин пайгамбарга чейин Иса алейхиссалам пайгамбарыбыз, бардык китептерге ыйман келтиребиз. Таурат, Забур, Инжил бардыгына биз ыйман келтиребиз, бардыгына биз ишенебиз. Бул дагы таква инсандардын сыфаты. Жана кийинки 5-чи сыфатын Аллах Таала ва бил ахирати хум юқинун, жана ахиретке булар ишенишет. Жана ахиретке булар ишенишет. Өлүмдөн кийинки жашоого ишенишет. Мындайча айтканда, ахирет жашоосуна ишенишет. Улайка ала худан мин раббихим, мана ошол 5 сыфаттагы инсандар. Караңыздар, биринчиси гайыпка ишенгендер, экинчиси намазды окугандар, үчүнчүсү берилинген малдан инфа, нафака кылгандар, төртүнчүсү
Аллах Таала пайгамбарыбызга түшүргөн Кур'анга иман келтиргендер, мурдагы пайгамбарларга түшкөн китептерге иман келтиргендер, ахиретке иман келтиргендер, мына ошолор имандуулар, мына ошолор таква инсандар. Аллах Таала Кур'ан аятынын уландысында айтат, мына ошолорго туура жол берилинген заттар. Ва улайка хумул муфлихун, мына ошолор гана ийгиликке жетүүчү нажат, ушундай табуучу инсандар дейт. Аллах Таала бардыгыбызга ошол таква сыфатты бардыгыбызга берген болсун. Бардыгыбызды таква инсандардан кылсын. Ата-энебиз, өзүбүз, балдарыбыз, аялдар, күйөөлөрүбүз, бардык адам баласы таква болсун. Таквачылык боло турган болсо, бүгүнкү күндөгүндөй ааламдагы бузукучулуктагы токтойт. Бүгүнкү күндө канчалаган ушундай бир жөөттөрдөйбүз, адамдардын канын төгүп атат, мусулмандардын малын, канын, абийирин бүгүнкү күндө кордоп атат. Эгер таквачылык, Кудайдан коркуу, Кудайды тааныганда мындай иш болбойт эле. Бүгүнкү күндө таквачылык болбогон себептүү жер бетиде канчалаган зулум, канчалаган ушундай бир адамдардын арасында туура эмес мамиле, ушундай бир туура эмес жашоо жүрүп атат. Таквачылык болбогон себептүү Аллах Таала бардыгыбызды таква бенделерден кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.